Баарына салам. Бул медиа сабаттуулук курсубуздун 6-сабагы. Бүгүнкү чакан сабакта Google аркылуу маалымат издөөнү оңойлоштурган кеңештерди айтып беребиз. Бизди кызыктырган суроону Google'дан издеп жатканда керектүү жооп көбүнчө ызы-чуунун арасында болот. Туура издөө үчүн суроону сүйлөм кылып толук жазуу эмес, конструктор сыяктуу суроо талап катары чогултуу. Башкача айтканда, чыпкалап, кыска-нуска жана так кылып издөө. Керектүү маалыматты батыраак табуу үчүн сурооңузду кыскача бир сүйлөм кылып түзүңүз. Сүйлөмдө ким, эмне, кайда, качан деген маалыматты жазганга аракет кылыңыз. Ашыкчанын баарын алып салуу кажет. Кээде сурооңузга пайдалуу командаларды кошсоңуз болот. Алар англис тилинде сурооңуздун арасына жазылышы керек. Келиңиз алардын тизмеси менен таанышалы. Биринчи команда бул сайт кош чекит. Бул бизге белгилүү бир сайттан издөө үчүн жардам берет. Мисалы, орточо эмгек акы тууралуу билгиңиз келсе, орточо эмгек акы сайт деп туруп, тиешелүү сайтты киргизесиз. Экинчи команда болсо бул эндеки сөзгө караштуу шилтемелерди издегенде керек. Англисчеден кыргызчага жана деп которулат. Мисал үчүн, Жапаров кумтөр деп издесеңиз, Google эки суроого тең туура келген макалаларды табууга аракет кылат. Үчүнчү, файл type PDF файлдарды издөөдө керектелет. Файл type файлдын түрү деп которулат. Издеген сурооңузга жоопту документ түрүндө алгыңыз келсе, PDF деп форматын кошо жазсаңыз болот. Мисалы, Жапаров кумтор файл type PDF деп издесе болот. Google'дан издеп жатканда эски макалаларды иргеп алып салуу үчүн Google'да инструменттер деген жерди басып, мезгили боюнча за период дегенди басып, диапазон коюңуз. Мисалы, жыл ичиндеги же өзүңүзгө керектүү убакыт аралыгы. Бул эски, кереги жок макалалардан арылтат. Эң жакшы. Сабакты бат эле бүттүк. Алдыда интернетте жеке коопсуздукту камсыздаганда, алданып калбаш үчүн эмне кылуу керектигин карап чыгабыз. Сабактарда жолугушканча достор.